Кубатбек Жусупалиев. Кар. Аңгеме. Булуттай чакчалекей түштүм. Бийик асманда шамалтыткан булуттай чакчалекей түштүм. Көз алдыма түрмөдө уйчу өлөр алдында ушундай айтып турган Сократ, кумурсканын уюгундай байыркы Афина, ачык сот, Анит, Мелет, Ликон. Эл бузар, журт бузар, жаштардын бузукусу дешип, Сократты карматышкан, каралашкан афиналык акындар. Мына ошолор күндүзү чырак менен киши издеп жүргөн Диоген эмес, уюткудай күн тийген туңгуч жаз, каргалардын погу жыттанган пишпек шаары, ант ичкендей арык кылычтай жүзүнүн оң жагына күн түшүп, сол жагына түн түшүп, Анит, Ликон, Мелеттерди иттен алып итке салып, чыккан жерлерине кайра киргизип коюп карап турганыбызда, кокусунан алдыбыздан ороп бара чыга калса, "О, жакшысызбы, Анике?" деп, "О, Мелике, сиз улуу акынсыз, сиз улуу сынчысыз, эсен болуңуз. Афинадан качан келдиңиз? Жакшы барып келдиңизби?" деп, "О, айланайын Лике, садак болоюн Лике, өпкөм чабайын Лике, сиз улуу кишисиз. Чөнтөңүздө 50 тыйыныңыз барбы? Мага аябай керек эле. 10 тыйын. О, кагылайын 10 тыйын. Атыңдан айланайын 10 тыйын. Боло берет. О, кембагал жоке. О, ак жүрөк апенди жоке." Мына ошондой дегендерин угуп, жыгылса кошо жыгылып, турса кошо туруп, күлсө кошо күлүп, Сократ жөнүндө, Сократтын өлүмү жөнүндө поэма жазганын же жазам деп жүргөнүн эсимде алган Кудай эсимде жок. Жадымда алган Кудай жадымда жок. Кыйкырып, каткырып айтканын угуп, кайнаган элди, жайнаган көлөкөлөрдө тыңшап, ачык терезелерден Высоцкийдин карылдаганын, зирилдегенин, чымчыктардын чуркурашканын, пырпырашканын кошо угуп, кошо тыңшап, 15-20 жыл мурун чагылгандай чартылдаган, чакчыгайдай чакылдаган жаш жигит маалында улуу шамалга бир жата калып, бир тура калып, гүлдөгөн, шуулдаган, дуулдаган дарактай гүлдөп, шуулдап, дуулдап жүрүп, кыргызчага которгон Мартин Идендин саргарган кол жазмасын колтуктап, кыргыз мамбаска алып баратканын, же кыргыз мамбаска берип келатканы, "О, мампайган көмүш уйдай болгон атыңдан айланайын. Эсим алган Кудай эсимде жок, жадымда алган Кудай жадымда жок. Кээде басып бараткан, жүрүп бараткан, күлүп бараткан, көк титиреп, жазды күткөн жылаңач жыгачтай дирилдеп, кээде шыбырабай, кыбырабай, тыбырабай, чыркырашкан, пырпырашкан чымчыктары көрүнбөй, жалбырактары былк бүлк этип, тыптынч турган дарактай унчукпай, машинеге жыкталган көчөлөрдүн ичинен шарт этип, жарк этип бир көрүнгөн. Эрте менен сол жагына күн тийип, оң жагына түн түшкөн, кечкурун оң жагына күн тийип, сол жагына түн түшкөн Алатоонун чокуларына карап коюп, кайнаган адамдар менен жайнаган көлөкөлөрдүн арасында бараткан Орфей, Гомер, Шекспир, Горацкий, Колридж, Рильке, Руми, Рамис, жеңи жок, Рембо сыңар эле сөздүн кулу, ырдын кулу, сөз жиндиси, ыр жиндиси, ыр пашасы, сөз пашасы, акын жокем, жакын жокем, карып жокем, кембагал жокем көз алдыма келди. Анан деңизге тумчуккан Шелли сыңары өлөрүнөн 3 күн мурун кышында бир көрдүм. Мен редактор, ал корректор. Мен да штаттан тышкаркы, ал да штаттан тышкаркы. Бирибиз Кыргызстан эфирде дейбиз. Бирибиз кыргыз телефильм дейбиз. Экөөбүз дагы жолугушуп калдык. Экөөбүз бир жерде иштейбиз. Биз менен Манас, Семетей, Сетек, Кошой, Коңурбай, Толтой, Бакай, Бокмурун, Көкөтөй, Алмамбет, Сыргак, Чубак, Гүлчөрө, Айчүрөк, Каныкей, Гүлмиралар кошо иштешет. Баарыбыз жазабыз. Кыргызга кыйын. Күнү өкмөткө жазабыз. Түнү катыныбызга жазабыз. Мен бир ажайып бөлмөдө отурам. 5-кабатта. Баарыбыз киребиз. Биз отурган чоң бөлмөгө киребиз. Эң төрүндө бир эшик бар. Жабык, дайыма жабылуу турат. Залга кирет. Чоң зал бар. Залда дайыма чогулуш болот, угулуп турат. Оң жакта бир эшик бар. Начальник отурат. Энесинин этегин кармашкан балдардай алдында биз отурабыз. Тоо тарабы айнек, айнектен тоо көрүнөт. Туман баскан тоо көрүнөт. Бул айнекти ушинтип жапандарча, кытайларча атап койгом. 20 жыл ушул жерде отурам. Туман баскан тоодон башка көрбөйм. Башка көрбөсөм, айтам да, атайм да. Дагы там башы көрүнөт. Там башыда жалгыз терек өсөт. "Здравствуй, молодое незнакомое племя" деп калам. Чоңойгонубузда эмне болобуз, билбейм. Тамырыбызды кайда жаябыз, билбейм. Там башыны талкалап жерге кирип кетебизби,
Bilbeyim. Tamırыбызды asmanга жаябызбы? Bilbeyim. Bir gana uşunu bildim. Munu şamal kıldı. Munu şamal ekti. Жазында теreklerin uruktara uçuşat. Terektin uruğu iğnenin gözündey kiçine, kızgıltım, sürü. Har birinin paraşütü var. Çoğun, appak, ülpüldögön nazik, şamal menen sayakat kılışat. Bu beçirlarin ülbüröp şölbüröp jamgırda kalgandarın ayt. Мындай болуу, мындай тынч, мындай аянычтуу, мындай кубанычтуу саякатты, саякатчыларды көрбөдүм. Бир гана ушуну билдим. Тоолорду туман басып жатты. Кар жаап жатат. Кар баскан там башына карап, жалгыз теректи карап, төрдөгү жабык эшиктен чогулушту тыңшап, дуулдашып, шатыратып кол чапкандарын угуп, эмнегедир Генри Джеймстен «Только бы связать» деген жалынып, жалбарып, тиленип, сыйынып, эки колун жакасына алып, асманга карап айткандай сөздөрүн эстеп, бул сөздөрдө жазуучунун көз жашы, арманы, азабы бар экендигин ойлоп, асмандан покко түссө пок болуп, чокко түссө чок болуп, өлүп тирилип жааган карга карап отуруп, шатыраган кол чабуулардын астында түзгө түссөм, түздө туруптур. Тепкичтердин так түбүндө туруптур. Өлүмдү күткөндөй күтүп туруптур. Эки кембагалдын башы бир казанга кайнабайт. Бирге баскым келген жок. Башка чапкандай кайра тарттым. Бир нерсени унутуп калыптырмын дедим. Калп айттым. Мен келгенче кетип калар деп ойлодум. Кайра келсем жылбаптыр, мени күтүп туруптур. Уялып кеттим. Тышка бирге чыгалы деди. Кар жаап жатат деди. Кошо чыктык. Кар жаап аттыр. Туман түшүп туруптур. Үйлөрдүн башы туманга тийип турат. Кирип турат. Чексиз бийик аскалар болуп турушат. Кожо жаш болуп экөөбүз турабыз. Башында Сталиндикиндей тумагы бар. Жылдыз эле жок. Колунда кармаган кызыл тору бар. Түбүндө торго илешкен чөп чардай кагазга оролгон муштумдай эти бар. Кабырга окшойт, арыга окшойт. Башы кашкайып чыгып турат. Мартин Эйден кыргыз Мамбастан пайган көмүш уйдай болгон атыңдан айланайын. Ошол Мартин Эйден кыргыз Мамбастан чыгып атканын айтып, пулун алса, бир сыйра, эки сыйра кийинерин айтып, акын киши жакшы кийинип жүрүш керек деп, жердин көркү топурак деп, сокур катынма бербейм десе, мен туура деп, бербе деп отуруп экөөбүз кардын алдында Октябрь кинотеатрынын жанындагы Чынар кафесине кирдик. Оозушок жаным, сен менин жөнүндө роман жаз. Бул сенин гана колуңан келет. Мен айтып берейин. Качан жолугушалы, каерден жолугушалы дей бергенден, өлгөнүңдөн кийин жазам жоке деп коембу? Тайдым дейм. Болбойт. Жаздым дейм. Болбойт. Кечир байкеси дейм. Бирөөгө жакшы айтпаган, жаман айтпаган, соорот албаган жаным. Талайбек жаны жок айткандай, кара башым, как чокуман башка пайдасы жок жаным. Кечир жоке дейм. Болбойт. Ушинтип айтпасаң болот эле дейт. Сен ушинтип айтпасаң болот эле дейт. Жакшы адамдын оозунан мындай сөз чыкпайт дейт. Туура жоке, мен ушинтип айтпасам болот эле. Бирок дале ушинтип айтып коюп жашап жүрөм. Адам боло элекмин. Ушул адам дейсиңби деп Камил деген досум айтты. Адам эмес экенсиз деп Талайбек жаны жок айтты. Адам болуу кандай кыйын дегенди угуп, көздөрүмөн жаш ордунан кан акты. Бул сөз Будда пайгамбардык экен. Өзү пайгамбар болсо, анан ушинтип улутунса, анан ушинтип муңканса, а мен бечаранын күнү эмне болот? А мендеги имбагалдын түнү эмне болот деп көздөрүмөн жаш ордуна кан агат. Бир асманга чыгам, бир жерге түшөм, тамаша дейм. Жакшы адам болбой өлөйүн дейм. Оозушок жаным, сен менин жөнүндө роман жаз. Бул сенин гана колуңан келет. Мен айтып берейин, качан жолугушалы, каерден жолугушалы дей бергенден, өлгөндөн кийин жазам жоке деп коермунбу? Бир ыстыкан кызыл винону шимиргенден кийин да түн өргөндөн жазылган жок. Шилденин ширин суусун шимирген арык уйдай шимирди. Жазылган жок. Октон жаңылган турат, ооздон жаңылган турбайт. Кошомат кыла баштадым. Менин бир сомума вино алдырып ичесиң. Өзүң эт сатып алыпсың дедим. Бала чака бар куке деди. Сокур катыным бар деди. Мынтип барбасам окураңдап үйгө киргизбейт куке деди. Кар жаап жатты. Только бы связать. Калык Акиев көчөсүндөгү бурчтагы китепканага кирип, китептин көбүнөн көңүлүбүз ирип кайра чыктык. Жазылган жок. Көчө бойлоп келип, төбөсүндө каргалар кужураган кара жыгачтын түбүндө турдук. Автобус күттүк. Төбөсүндө каргалар кужурашат. Түбүндө экөөбүз кожурайбыз. Мурун байкабаптырмын, шишип турат. Оң кашыбы, сол кашыбы, адресинде жок. Нукуп алгандай, чукуп алгандай жарасы бар экен. Эмне болгон дедим. Сокур катының урду деди. Эмне менен? Бут тазалагыч щетка менен деди.
Başka süйлöşkönüz jok. Avtobusun içi tygılış eken. Kalgan katkan tıyınını berip kala verdim. Kantıp düşkönün görбөй kaldım. Sonköl kafesine düşüp kaldı. Men avtobusda getdim. Sapar garıdı. Şiler kalgıla men getdim. Kalgan jakşyby, getken jakşyby, kim bilet. Bul Sakrattın uy içi ölөр aldında aytkan sözдөр eken. Bulutday çak çelekey çürgön sözдөр uşular ile. Men biýik asmanda şamal tutkan bulutday çak çelekey düşdüm. 15 iyun 1989 yıl. Жазуучу Кубатбек Жусупалиев. Чыгарманы үн коштоп аудиолоштурган Эрнест Кыяс.